Жалбырак ТВ каналында жаңылыктар түрмөгү менен күн-бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду абакта калтырды. Жогорку сот 2 күн ичинде эле чечим чыгарып койду. Казакстандын артынан Тажикстандагы Атамбаевка нааразы. Бүгүн коңшу өлкөнүн аткаминерлери Атамбаевдин кыргыз-тажик чегара боюнча билдирүүсүн орунсуз деп атады. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова инисинин өлүмүнө саясий өңүт себеп болгон деп эсептейт. Башкы тергөө башкармалыгы кылмыш ишиндеги бир да иленчек жок экендигин тастыктады. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдалдар министрлигинин башчысы Дүйшөнкул Чотоновдун өкүмү күчүндө калтырылды. Мындай чечим бүгүн жогорку сотто кабыл алынды. Бардык жактоочулардын өтүнүчтөрү канааттандыруусуз калтырылды. Болгону мунапыс ыкмасы гана өзгөртүлдү. Текебаев менен Чотоновдун үстүнөн чыккан райондук, шаардык соттун буга чейинки өкүмдөрүнө нааразы болуп, алардын адвокаттары жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрылышкан. Көзөмөл арызды айыптоочу тараптагы жазган. 20 ноябрда башталган жараянга Текебаев менен Чотонов катыштырылган жок. Текебаевдин жактоочусу Чынара Жакупбекованын соттолуучуларды отурумга катыштыруу тууралуу өтүнүчүн канааттандыруудан соттук коллегия аларды катыштырууга негиз жок деген жүйө менен баш тартты. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2017 жылдын 10 августундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 17 жылдын 2 октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Кыргыз Республикасынын аскер прокурорунун орун басары Маматбаевдин көзөмөл сунушу канааттандыруусуз калтырылсын. Соттолгон Текебаевдин жана анын кызыкчылыгын жактаган жактоочулар Жакупбекованын, Хасановдун көзөмөл даттануулары канааттандыруусуз калтырылсын. Жактоочу Хасановдун Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 17 жылдын 20 июлундагы токтомуна көзөмөл даттануусу кароосуз калтырылсын. Соттолгон Чотоновдун кызыкчылыгын жактаган жактоочу Эшперовдун көзөмөл даттануусу канааттандыруусуз калтырылсын. Токтом акыркы даттанууга жатпай төрөгалык кылган судьялар кол койду. Мы продолжим выражать свою позицию публично, общественно. Большое количество людей, видя, какой беспредел происходит, и это касается не только политиков, это касается уже и простых граждан, присоединяются к нам, выражают свою позицию. Поэтому партия Атамекен, конечно же, говорила и будет говорить свое слово и в парламенте, и в общественном пространстве. Дальдепердик, биринчи инстанция, биринчи май район соту, анан Бишкек шаардык соту туура эмес чыгарган бүт аныктап берсек, жогорку сот өзүнүн эмесинде калтырды. Күчүндө бир гана амнистия жагынан мунапыс жөнүндө 14 жылдын мунапысы бул ишке туура эмес кабылыныптыр, бирок 11 жылдын мунапысы толугу менен колдонуптур да. Ошон үчүн булар именно амнистия жагынан эле изменение кылды. Эми жогорку сот түшүнүктүү болуп калды баарыбызга. Бул заказной иш экенин баарыбыз түшүнүп атабыз. Жогорку соттагы өзүнүн оценкасын бере алган жок. Булар мындай орустар айткан доказали, что они все-таки подконтрольны Белому дому. Ошол. Сот боюнча мына 1-чи жана 2-чи сот инстанциясынын чечимин калтырылды. 2 күн мен ойлойм бул жөнөкөй эле мындай спектакль болду. Калп эле биз тугумуш болуп, өстөрүп отурушту.
ошол чечим бүгүн окуп берген чечим мурунтан эле жазылган чечим болуш керек. Ал деле ушул соттун, жогорку соттун чечими эмес болуш керек. Мен ойлойм, муну президент тараптан бийликтен келди буйртма. Ошондуктан эч бир мындай биз тараптын доводдордун, фактыларды эске албай эле чечим чыгарып коюшту. Ошол Маевскийге $1 миллион материалдык зыян келтирилди деген бир дагы сөз көтөрүлгөн жок. Анан сурап атат баягы бул жерде ошол өмүр чекешинин ишин карабай эле тигил Маевскийдин адвокаты болуп атышат окшойт да, бул сотторчу. Анан биз эмне деп ойлойбуз? Мына эки кадамдар айтсаңыз. Биз эмне деп ойлойбуз? Бүгүн баягы 24 ноябрга чейин, инаугурацияга чейин жанталашып чыгарган өкүм болуп жатат да. Бир эле кичинекей барак менен элдерге вот мыйзамды өкүм деп эч ким айта албайт. Ар бир адамга түшүндүрүш керек. Бул мыйзамды болду. Мыйзамды болуш үчүн өзүң биринчи Атамбаев түшүнүш керек бул мыйзамды. Кагаз менен азыр карапайым адамдарга да түшүндүрө албайсың. Ошондуктан бүгүн биз макул эмеспиз. Ошол боюнча калбайбыз. Мындан кийинки дагы болгон мыйзам жолундагы өзүбүздүн кыймыл аракеттерибизди кыла беребиз. Кийинки пландарыбызды биз бардыгыңыздарга убакыты келгенде айтабыз. Жогорку сот 2 күн ичинде эле чечим чыгарып койду. Атамекендин абактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун адвокаттары жогорку соттон алардын акталышын талап кылышкан. Жогорку соттун отурумдары кандай өттү? Кийинки материалда. Текебаев менен Чотоновдун жогорку сотто каралып жаткан иши бүгүн адвокаттардын жарыш сөзү менен уланды. Чотоновдун адвокаты айыптоо тараптын күбөлөрүнүн көрсөтмөлөрү тергөөдө да, сотто да далилденбегендигин айтты. Райондук жана шаардык соттун судьялары жазык процессуалдык кодексте көрсөтүлгөн талаптарды сакташкан эмес деди. Менин жактоомдогу Чотоновдун күнөөдүгүн далили катары тергөөчүбүздө өткөзүлгөн таануу үчүн көрсөтүлгөн протоколдор келтирилди. Иш боюнча тергөө жүрүшүндө 10 орусча айтканда эңгилик болуп коюшкан апасынан өткөзүлгөн. Ошол 10 апасынан тең мыйзам талаптары бузуу менен өткөзүлгөн. Соттук териштирүүнүн мүчүлүштүктөрү Бишкек шаардык сотунун жазык иштер жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясынын көңүлүнөн сырт каралган. Муну менен чектелбестен Бишкек шаардык сотунун жазык иштер жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясы менин жактоомдогу Чотоновдун жактоого болгон укугун олдуно түрдө бузган. 1-май райондук сотунда, андан соң шаардык соттогу 10 айга созулган процесстерде Текебаевдин орус ишкери Маевскийден акча алганы далилденбегендигине карабай, соттор мыйзамсыз өкүм чыгарып салышкан. Ал эми тергөөчүлөр ойдон чыгарылган жалаларды жаап, айыптоо корутундусун даярдашкан дейт Текебаевдин адвокаты. ГКБ моим подзащитным инкриминирует статью 303, ответить статью 166 УКП. По их доводам создана целая преступная группа, состоящая из высокопоставленных лиц. И по элементарной логике такая преступная группа не знала, что государство со своими 49% акций сможет провести внеочередное собрание акционеров. И чтобы об этом узнать, им необходимо было несколько раз инициировать внеочередное собрание. И что, думаете, Базарков, премудрейший человек, помог с наложением ареста на 51% акций и передачей на хранение имущества решить проблему об избрании генерального директора? Ответ нет. Насколько смешны доводы следствия и ничем не аргументированы, особенно якобы гениальное предложение Базаркова, желание посадить моего подзащитного отняло благоразумие у следователя ГКМ, ибо я не нахожу других объяснений. Доводы следствия в данной части вместе с гениальным предложением Базаркова абсолютно неуместны. Учурда Текебаев 47-түзөтүү колониясында, Чотонов 27 колонияда. Алардын мыйзамсыз камакта жаткандарын айтышкан адвокаттар жогорку соттон, райондук жана шаардык соттун өкүмдөрүн жокко чыгарып, саясатчыларды актоону талап кылышкан. Бирок жогорку соттун чечими таң калтырды. Абдан жакшы маанай менен келгенбиз. Биз бүт далилдеп бердик. Биринчи инстанция, биринчи май райондук соту, анан Бишкек шаардык соту туура эмес чыгарган бүт аныктап берсек, жогорку сот өзүнүн эмесинде калтырды, күчүндө. Эми түшүнүктүү болуп калды баарыбызга. Бул
заказной ишкенин баарыбыз түшүнүп атабыз. Жогорку соттагы өзүнүн оценкасын бере алган жок. Булар мындай орустар айткан доказали, что они все-таки подконтрольны Белому дому. Ошол. Биз бүгүнкү чечим менен баягы айтып атпайбы, бул акыркы чечим, баягы обжалование не подлежит деп. Биз макул эмеспиз. Чечим бул мыйзамдуу болуп турмак, бул деген справедливый болуш керек, акыйкаттуу болуш керек. Ошондуктан бүгүн биз макул эмеспиз, ошол боюнча калбайбыз. Адвокаттар бул чечимге макул эмес. Алар эки саясатчыга карата саясий куугунтук жүрүп, жалаа менен соттоп жаткан бийликтин мыйзамсыз аракеттери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Адам укугу боюнча комитетине кайрылышаарын айтышты. Кыргызстанды дагы бир эл аралык чыр күтүп жатабы. Тажикстандын Согуди облусунун мурдагы төрага орун басары жана кыргыз-тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын мүчөсү Жумабой Сангенов Алмазбек Атамбаевдин чегара боюнча акыркы билдирүүлөрүн орунсуз деп атап, муну анын маселе боюнча бейгабар экендиги менен байланыштырды. Президент Алмазбек Атамбаев кечээки жыйынтыктоочу маалымат жыйынында сүйлөп жатып, эгер Эмомали Рахмонго ашыкча кеңеш беришпегенде Тажикстан менен чегара толук такталып бүтмөктүгүн билдирген. Жумабой Сангенов Эмомали Рахмон бул маселеге ар дайым Тажикстандын улуттук кызыкчылыктарын эске алуу менен мамиле кылып келгендигин жана эч кимдин кеңешине муктаж эместигин белгиледи. Кыргызстандын президенти костюмдун эки башка жеңи тууралуу айтып жатат. Бирок чегараны демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр маалында кыргыз тарап дайыма жүзүн өзгөртүп келген. Биз көйгөйдү эл аралык келишимдер менен мыйзамдардын алкагында чечүү керектигин айтканыбызда алар макул болуп, бирок кол коюуга келгенде кокустан эле эл аралык нормаларга туура келбеген документтерди сунушташат деп билдирди Жумабой Сангенбаев. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы 978 чакырымдык чегаранын 505 гана чакырымы толук такталып демаркацияланган. Чегара чейини көпчүлүк учурларда шарттуу түрдө жол жээги же калктуу конуштар аркылуу өтөт. Душанбе чегараны 1924-1939 жылдардагы, ал эми Кыргызстан 1958-59 жылдарда чыккан карталардагы маалыматтар боюнча тактоо керектигин белгилеп келишет. Сиздердин назарыңыздарга президент Алмазбек Атамбаев Тажикстан боюнча сүйлөгөн сөзүн тартуулайбыз. Таджикстаном тоже скажу открыто, чтобы не было недомолвок. Мы половину границы описали с Таджикистаном. И мы были готовы подписать эту 50%. У нас было всего одно условие, чтобы и оставшаяся половина, она тоже потом оформлялась вот по этим же законам, по этим же принципам. И здесь почему-то уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона, его рядом есть люди, которые очень давно работают и совсем, по-моему, в других временах живут. Они его убедили, что вот половину мы подпишем в соответствии с этими законами, а вторую половину по другим. Ну, слушай, ну, это считай, что ты костюм, один рукав с одного материала, а другой с другого. Это несерьезно. Там начали вылазить 26-й, 25-й год. Я посоветовал, вы зайдите тогда в 24-й год или 23-й, когда вообще даже Таджикистана не было. Нельзя так. И жалко, что такие советники всегда находятся, и президенты тоже люди. И вот он поверил этим президентам. Жалко, конечно. Но я считаю, что я абсолютно здесь... Позиция моя однозначная, я озвучиваю для будущего президента, для правительства еще раз, что если мы эту половину подписываем по таким-то законам, то и вторая половина должна идти по тем же. А не так, что эту мы по этим, а другую мы потом по-другому. Это не тот подход, который нужен. Вот такой ответ на вопрос по границам.
Кыргыз-Казак чегарасында түзүлгөн соңку абал Бириккен Улуттар уюмунда талкууланып, экономикалык, экологиялык жана каржы маселелерине байланыштуу резолюциялардын топтому каралды. Бул тууралуу маалыматты Тышкы иштер министрлиги бүгүн кабарлады. Мында бир тараптуу экономикалык чаралар өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү саясий жана экономикалык мажбурлоо каражаты деген резолюция талкууланып жатканда, Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдоисаева билдирүү жасады. Ал өз сөзүндө казак тарап 10 октябрдан бери чегарада жасалма тосмолорду түзүп жаткандыгын айтып, Кыргызстанга экономикалык залака келтирүү жана өлкөнүн инвестициялык, туристтик мүмкүнчүлүктөрүнө шек келтирүү максатында Кыргыз-Казак чегарасында экономикалык жана транспорттук блокада жасалып жаткандыгын белгиледи. Белгилей кетсек, 10 октябрдан тарта Кыргыз-Казак чегарасынан Казакстан тарапка өтүү кыйынчылык жаратып келет. Буга байланыштуу 8 октябрда президент Алмазбек Атамбаев Казак президенти Нурсултан Назарбаевди Кыргызстандын ички ишине кийлигип жатат деп сынга алган. 20 ноябрда Атамбаев Казакстан Кыргызстанды блокадага алгандыгын, бул маселени чечиш үчүн орус президенти Путинге кайрылгандыгын билдирди. Мындан сырткары коңшуларга сабак бергендигин айтып, Казакстанды сындаганын туура кадам деп баалап, каргап дагы жиберди. Большего греха, чем перекрыть дорогу, разрушить мост, нет. И за это, или когда тебе лишают доступа к свету, я это не раз видел. Бунда иштеричен, куда это левратачивает? А мы станем только сильнее. Я думаю, что Сооронбай Шарипович, конечно, он не я, он больше такой дипломат. Но я, например, не жалею о том, что я преподал урок. Не суйся в наше дело. В следующий раз, если кто-то захочет сунуться и нам посадить свою шестерку президента или протащить свою партию в парламент, там уже наши ходаки за бабки поехали, казахский Акжол. У нас, наверное, будут возрождать Акжол. Этого больше не будет. И мы должны уважать себя. Другое дело, что ситуация, она наладится, конечно же. Потому что она абсолютно невыгодная. И она намного более невыгодная для Казахстана, который себя пытается выставить цивилизованным государством, там, уважающим нормы ВТО, временный член Совета Безопасности ООН. Мы видим, что все это пшик. Все это пшик. И поэтому, я думаю, ситуация она наладится. Но мы должны сделать из этого хорошие выводы. Мы нашли еще одно уязвимое место. Я это и раньше видел. Но надеялся, что все-таки мы вступили в Евразийский союз. И Евразийский союз должен работать. Но наверное, мы переоценили. Хотя вот во время последней встречи с Владимиром Владимировичем Путиным я сказал, что если Евразийский экономический союз нужен кому-то, кроме Кыргызстана, то надо, говорю, и вам всем вмешиваться. А если он вам всем не нужен, ну что мы можем сделать? Мы будем искать другую дорогу. Поэтому, я думаю, там все образуется. Бишкек жана Астана канчалык урушса дагы бул суу астындагы айсбергдин гана бир бөлүгү деген пикирин Борбордук Азия боюнча саясат таануучу Аркадий Дубнов Новая газета сайтына билдирди. Эксперттин ою боюнча Атамбаев үчүн Путин Назарбаевка каршы чыкпайт. Чегарадагы баардык окуялар бул Кыргызстан ЭАЭПке киргенден кийинки эрежелерди сактабай койгондугу үчүн жазалоого болгон шылтоосу. Бул эреженин алкагында Кыргызстан биринчи кезекте Кытай менен болгон эркин соода сатык чегарасын бекемдеши керек болчу. Бирок буга эч ким бара албайт. Анткени бул соода сатык азыркы учурдагы кыргыз экономикасын жашатып жатат. Жыйынтыгында бул чегара аркылуу абдан чоң көлөмдөгү контрабандалык товар ЭАЭПтин базарларына кирип жатат. Бул Астананын
келтирет. Бул абалды өзгөртүү үчүн кетип жаткан президент Атамбаев эч нерсе кылган жок. Маселе өнөкөткө айланган жана системалуу. Аны казак жана кыргыз элиталары гана чечет. Кетип жаткан президент канчалык бул маселеге аралаштырууга аракет кылса дагы, Азиядагы талаш-тартыштардан Путин оолактап турат. Эгер дал Назарбаевга бул маселе боюнча бир нерсе десе, ал жасайт. Бул Назарбаевдин элита арасындагы кадыр баркына доо кетирет. А эгер Нурсултан Абишевич сөзүнө маани бербесе, Путин таарынат. Астана бул маселе акырындык менен өзүнөн өзү чечилет деп үмүт кылып жатат, дейт Дубнов. Биринчи вице-премьер Толкунбек Абдугулов кызматынан төмөндөп, вице-премьер болуп дайындалышы мүмкүн. Мындай маселе Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча жана регламент боюнча комитетинин 21 ноябрдагы күн тартибине киргизилген. Өкмөт башчынын 4 орунбасары бар. Алардын бири биринчи деген статуска ээ. Дүйшөнбек Зилалиев кызматынан кеткенден бери вице-премьерлик орун бош турат. Премьер-министр Сапар Исаковдун Толкунбек Абдугуловду вице-премьер министрликке дайындоо боюнча сунушу күн тартибиндеги биринчи маселе катары каралып, колдоого алынды деп комитеттен билдиришти. Башка вице-премьер Дайыр Кенекеев бул боюнча доклад жасады. Такталбаган маалыматка караганда, биринчи вице-премьерликке Бирбол парламенттик фракциясынын депутаты Аскар Шадиев келет деп божомолдошууда. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова инисинин өлүмүнө саясий өңүт себеп болгон деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Атамекен фракциясынын жыйынында билдирди. Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү Сүйүнбек Аблатов саясий мотив жок дегени менен кылмыш ишиндеги бир дагы илинчек жок экендигин тастыктады. Ал шектүүлөр бар экендигин, бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аты жөнү ачык айтылбай тургандыгын билдирди. Азыр жашоо коркунучтуу. Жай турмушуңду өткөрүп, өз оокатыңды кылып жүрсөң да жашооңо бүлүк салышы мүмкүн. Анткени Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү коркунучтуу коомдо жашап жатканыбызды айгинеледи. Кылмыштуу окуя коомчулукта резонанс жаратып, арадан 15 күн өтсө да жазага эч ким тартыла элек. Ал тургай кылмышкерлер ким экени да белгисиз. Мындан улам Атамекен парламенттик фракциясынын депутаттары кылмыштуу окуяны фракция жыйынында карашты. Кылмыш иштер боюнча жүргүзүлгөн негизинде адамдардын баары тууралуу текшерилип, машина бар текшерилип жатат. Мындан сырткары кылмыш иште көрсөтүлгөн кээ бир айрым Аида Жеңишбековна тарабынан келтирилген кээ бир үчүштүктөр, тактап айтканда Улан уулу Абайдын көрсөтмөсүнүн негизинде айтылган пикап жана джип автоунаалары, ал боюнча дагы кылмыш иштердин негизинде кылмыш иштин алкагында тергөө амалдары эритүүгө тапшырмалар берилип, бүгүнкү күндө ал боюнча дагы баардык аткарылып жатат. Кылмыштуу окуядан соң ички иштер министри дароо маалымат таратып, Улан Саляновдун өлүмүндө саясаттын байланышы жок деп маалымат таратышкан. Бирок ички иштер министрлигинин бул версияларына атамекенчи депутаттары ишене албай турушат. Анткени киши өлтүрүүчүлөр тарабынан талаптануу аракети болгон деп айтылганы менен маркумдун үйүнөн эч бир буюм жоголгон эмес. Эмне үчүн эчтеке жоголбосо, бир эле адамдын жоготулду. Умер человек, нету человека, но ничего ценного, кроме жизни, не пропало. Почему тогда вы до сих пор заострили свое внимание именно на этой версии? Я понять не могу. Цель ограбления, которую вначале пытались как-то там муссировать, представить, она не оправдывает себя, потому что мы все тоже съездили, посмотрели это на, значит, абсолютно не какой-то там богатый особняк или человек, который имел такие денежные средства, которые бы привлекли банальных грабителей. Это абсолютно понятно, первое. Второе, по данным самих же сыновей, люди были в форме, зашли с пистолетом. Понятно, что бандиты, которые вот занимаются, домушники, да, бандиты, которые занимаются разбоем, то есть навряд ли они приходят вот в таком виде с оружием для того, чтобы просто ограбить и так далее. То есть эта версия, она на сегодняшний день не подтверждается. Кандуу окуянын саясат эмес экендигин күбөлөрдүн көрсөтмөсү аркылуу билсе болот дейт ички иштер министрлигинин өкүлдөрү. Себеби кылмышкерлер акча талап кылышкан дешүүдө. Ал жерде окуя болгон жерде жегим камуттар калган. Бул эмне дегендик, бул разбойниктер камуттарды кимдер салат? Ошол окуган кишинин колун таануу үчүн же болсо эметүү үчүн биринчиден
маска кийип барып атат, экинчиден куралдар менен барып атат. Анан ошол мезгилде мунун азбой деген нерсе ошол мезгилде Акайдын өзүнүн Жеңишбековдун катышында биз суроо мезгилинде айтып атат, акчаны качан бересиз деген сөзү бар да, бул эми акчаны качан бересиз деген сөздөн кийин биз өзүбүз эметип алабыз. Аида Салянованын айтымында тергөөчүлөр күбөлөрдүн көрсөтмөсүн бурмалап койгон. Анткени тергөөчү айткан сөз менен күбөнүн айткан сөзү эки маанини түшүндүрөт дейт ал. Эми азыр руководитель следственной группы эмне деп атат? Бул деген уже калп сиздин айтканыңыз. Сиз ар бир сөзгө көңүл бурушуңуз керек. Руководитель следственной группы биз запрос кылганда мынтип Абай айткан экен деп айтты. Дословно. Акчаны качан бересиз? Акчаны качан бересиз деп айтты дейт. Ошон үчүн биз политический деп карабай атабыз дейт да. Мына Абайдын допросу менин колумда турат. Бизге акча эле бериңиз, кетебиз деп айтты. Акчаны качан бересиз деген сөз, демек улан бирөөгө карыз болуп, анан акчаны качан бересиз деген сөз, бул калп сөз болуп атат да. Абайдын айтканы акча бизге акча бериңиз, биз кетебиз деп айтты дейт. Бирок андан кийинкисин билбейт. Андан кийин айтпайт да эмне болгон, анткени айтып атпайм. Андан кийин как раз айтып атат, эшикти ачканда пистолет менен такады, мен жатып калдым дейт. Эми в шоковом состоянии, мен ойлойм ар жагын уже эмне үчүн силер ушул Абайдын сөзүн и то анын баш аягы жок да, башы жана акча алар для жөн эле айтып коюшу мүмкүн. Акча барбы деп, келген киши жөн эле акча барбы деп, өзүнүн ою башка, акча барбы дегенди жөн эле айтып коет адамчы. Ошентип айтып койду, бирок анын баш аягы жок. Эмне деген жол? Ошол берем дедиби, бербейм дедиби, эмне деген ал жөнүндө иштеп атат, даже атам бербейм деп айткан жок деген сөз жок бул жерде. Ошентип сурап койду дейт. Эми сураган бул суроо ушул эки допрос бир маалда алынып атат. Мына Лариса болсо эки жолу айтат, сүйлөшөлү деп кыйкырып жатты дейт. Жолдошум деп айтат. Эмне үчүн силер ушул Абайдыкын алып, Абайдын сөзүн алып туруп, анан прессага берип атасыздар? Преступники приходили и просили деньги. Болду, башка эч нерсе жок. Жыйын жүрүшүнө чакырылган УКМК, башкы прокуратура жана Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү тергөө жүрүп жатканын жүйө келтиришип, жарытылуу маалымат айтышкан жок. Депутат Садык Шернияздын баамында кылмышкерлер эбак эле из жашырып кетиши ыктымал. Ошондой эле ал тергөө бүтө элек жатып, аталган ишти саясат эмес деп жоромолдогон тергөөчүлөрдүн тыянагына таң калып жатат. Силерде болсо ошондой берилгенде силер айтышкан керек да, азыр тергөө жүрүп атат. Биз эч нерсе деп айта албайбыз. Ошондуктан бул саясий мотив бар же жок дегенди биздин официалдуу вариант эмес. Жок, биз тергөөнү бүтө элекпиз. Керек болсо таба элекпиз. Керек болсо биздин оюбуздагы азыр кайсы жерге токтолгонун билбей турабыз. Кайсы мотив менен болгонун биз так айта албайбыз. Ошонун ичинде саясий мотив да болушу мүмкүн деп берилет да, профессионалдуу адистик нерсечи. Жок, аны силер кой берип коесуңар. Кой берип коесуңар. Биз ойлойбуз анда, булар тапкан экен. Ошентип мына бүгүн канчасы келипсер чакырабыз, таптыбы, бизди кубантабы жок дегенде, мына бир туугандарды жоготконду, сыздап аткан бир нерсени базабы деген менен чакырсак, бүгүн төртөңүртен келдиңер айтып атасыңар. Эч кандай иш жок. Аида Салянова баш прокурор болуп иштеп жүргөндө бир топ кылмыштуу иштин бетин ачып, өзүнө көп душман ашырган. Ага улай азыр оппозицияда туруп, бийликке жакпаган сындарды айтып жүргөнү белгилүү. Мындан улам энисинин өлүмү Аида Салянованын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштуу деп айтууга негиз бар дейт депутаттар. Алар Аида Салянованын жана камакта жаткан Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдордун өмүрү кооптуу экендигин белгилешти. Андыктан бул маселени парламенттин жалпы жыйынында карап, майда кызматкерлер менен эмес, министрлердин деңгээлинде талкууламак болушту. Кытайлык ишкерди тоноо үчүн 2 киши анын үйүнө кирип келгенин Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Милиция кайсы бир топ чет элдик жаранга кол салууну пландап жатканы боюнча ыкчам маалымат алган. Аны текшерүү учурунда кылмышка шектелгендер Чүй облусунун 20-25 жаштагы жарандар экени аныкталган. Кармалгандар өз курмандыгын аңдып, ал тууралуу маалыматтарды топтойт деген ыкчам маалымат болгон. Алар кытайлык ишкерди тоноону пландап жүргөн. Ыкчам топтун өкүлдөрү ишкердин үйүндө кылмышкерлерге тор жайышкан.
17 ноябрдын түнүндө куралданган кылмышкерлер капюшон кийип, чет элдик жарандын үйүн тоноого келишкен. Кармоо учурунда алар каршылык көрсөтүшкөн. Атайын кызматтын аскерлери менен милиция ок атуучу курал менен аскер самбасынын ыкмаларын колдонууга аргасыз болушкан. Жыйынтыгында Кара Балта шаарынын 21 жаштагы мурда соттолгон жана Панфилов районунун 21 жаштагы тургуну колго түшкөн. Кылмыш болгон жерди тинтүү учурунда кармалгандардын бирине таандык тапанча табылган. Ыкчам маалыматтарга ылайык кармалган жарандар уюшкан кылмыштуу топ менен байланышып жүргөн. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 168-беренеси каракчылык боюнча кылмыш иши козголду. Кармалгандар соттун чечими менен 2 айга убактылуу кармоо жайына киргизилди. Милиция учурда кылмышка тиешеси бар башка адамдарды издеп жатат. Ала Тоо совхозунда Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа 5 адамды коюп кетти. 1972 жылкы аял кырсык болгон жерден көз жумган. 3-өө ооруканага жеткирилген. Алардын арасында 7 жаштагы бала, 12 жаштагы өспүрүм кыз жана 40 жаштагы аял болгон. Бала менен аял ооруканада көз жумган. Айдоочу эс учун жоготуп ооруканага түшкөн. Чуйгайгол милициясынан билдиришкендей 5 кишини коюп кеткен айдоочу мас болгон. Экспертиза тастыктады. Милиция окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Жибек жолу проспектиси менен Коммунаров көчөсүнүн кесилишинде 6 унаа кагышкан. Алдын ала маалымат боюнча жүк ташуучу унаанын айдоочусу каршы тилкеге чыга калып, Toyota East жана Mercedes Sprinter унаалары менен кагышкан. Андан соң Volkswagen Golf машинасын сүзүп, ал капталына оодарылып калган. East күбө менен келип, Honda Stepwagon унаасын урган. Ал эми Golf Toyota менен сүзүшкөн. Кырсыктан жабыркаган киши болгон эмес. Окуя болгон жерде Кайгул милициясынын кызматкерлери иштеди деп айтылат маалыматта. Ал эми өлкөдөгү коопсуздукту камсыз кылчу укук кызматкерлерине президент мамлекеттин эсебинен дагы бир үй салып берди. Кыргызстанда туруктуулук жана коопсуздук болуш үчүн ошону камсыз кылгандар күчтүү болуш керек деп президент Жалал Абадтык милиция кызматкерлерине жаңы батирлердин ачкычын тапшырды. Алмазбек Атамбаев Кыргызстан чыңдалып күн санап гүлдөп баратат деп билдирди. Чогулгандардын алдында сүйлөп жатып ал 6 жыл мурда Кыргызстан талкаланып жок болот дешкен. Андай болгон жок, биз бул жолдон тайбашыбыз керек деди. Бирок эгерде Кыргыздан гүлдөп жатса, эмне үчүн президент күч түзүмдөрүнө гана өзгөчө көңүл бөлөт? Ал эми врачтар жана мугалимдерге батир эмес, ипотека жыргатып берилбейт деп коомчулукта бир нече жолу айтылган. Анткени күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине 7-чи жолу үй курулуп берилүүдө. Президенттин сөзүнөн улам Азаттык жакырчылык боюнча расмий статистиканы келтирди. Ага ылайык Кыргызстанда калктын 25%дан ашууну же болбосо 1,5 миллиондун тегерегиндеги адам жакырчылыктын чеңгелинде жашайт. 2017 жылдын июль айына карата жалпы жумушсуздуктун деңгээли 7,6% түзгөн. Ошол эле учурда күч органдары эч качан кетип аткан президенттерге жан тарткан эмес. Акаев деле, Бакиев деле укук кызматкерлерине ишенген, бирок алар өзгөчө кырдаалда бийлик тарапты колдогон эмес. Ал эми дүйнөдөгү мисалды алсак, Зимбабвенин президенти Роберт Мугабе өлкөдөгү башкарууну офицерлерге өткөрүп бергени турат. Өткөн аптада башкала Харарыда 10 миңдеген киши көчөлөргө чыгып, өлкөнү экономикалык кыйынчылыктарга кептеген президентке нааразылыгын билдиришкен. 15 ноябрда Зимбабвенин армиясы бийликти өз колуна алып, Мугабени үй камагына отургузушкан. Бийликти басып алган офицерлер өлкөдө аскердик төңкөрүш болгонун четке кагып, өз аракетин президентти көзөмөлдөп келген криминал топторго каршы күрөш деп атоодо. Күн мурун өлкөнүн борбору Харарыда жана башка бир катар шаарларда армиянын аракеттерин колдогон жана Мугабенин отставкасын талап кылган массалык митингдер өттү. 20 ноябрда Зимбабвенин президенти Роберт Мугабе өлкөдөгү башкаруучу ZANU-PF партиясынын башчылыгынан алынып, анын ордуна мурдагы вице-президент Эмерсон Мнангагва дайындалды. Партиядан президенттин жубайы Грейс Мугабе дагы чыгарылды. ZANU-PF партиясы президент Роберт Мугабенин кызматтан кетүүсүнө убакыт берди. Эгер бул талап аткарылбаса, импичмент жарыяланат. Россия дизель майын кошумча нарык салыксыз берүүнү токтотту. Бул тууралуу маалыматты Кыргыз нефтетрейдерлер ассоциациясынын директору Улан Кулов билдирди. Анын айтымында ушул жылдын сентябрь айынан тартар Россиянын мунай иштетүүчү заводдорунда дүң баа 10-12%га өсүп, өлкөдө орточо баа 4%га жогорулаган. Мындан сырткары күйүүчү майдын баасы дагы көтөрүлөрүн божомолдошууда. Ал канчага кымбаттаарын так айта албайм. Бул ар бир компаниянын өзүнүн көз каранды. Бирок баа сөзсүз эле 10-12%га
жогорулайт деп айтууга болбойт дейт. Белгилей кетсек, күйүүчү майга баанын өсүшү Россия заводдорунда профилактикалык иштердин башталышы жана Казакстандагы бензин тартыштыгы менен түшүндүрүлүп жатат. Анткени ансыз дагы быйыл Россияда баасы кымбат болуп турган күйүүчү майдын импортун бир аз мурда Казакстан көтөрүп койду. Кыргыз өкмөтү алкоголдук ичимдиктердин акциздик салыгын көтөрдү. Бул товарлардын баасы дагы көтөрүлүшү мүмкүн. Тийиштүү жарлыкка премьер-министр Сапар Исаков кол койгон. Белгилей кетсек, күчөтүлгөн спирт ичимдиги 6 сомдон 70 сомго чейин, винонун 1 литри 3 сомдон 4 сомго чейин, пиво 14 сомдон 17 сомго чейин жогорулады. Ал эми аз өлчөмдөгү алкоголдук ичимдиктер 30 сомдон 70 сомго чейин, коньяктар 42 сомдон 52 сомго чейин, игрис виносунун 1 литри 34 сомдон 45 сомго чейин жогорулады. Бул акциздик салык Кыргызстандан чыгарылган товарларга гана колдонулуп, 15 күндөн кийин өз күчүнө кирет. Жаңы президент Жээнбековдун ант берүү салтанатына 8 миллион сомдон ашык каражат кетет. Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясын өткөрүү боюнча түзүлүп, иш алып барып жаткан уюштуруу комитет ант берүү салтанатына кетчү сумманы атады. Салтанатка 8 миллион 404 миң 248 сом сарпталары белгилүү болду деп айтылат президенттин маалыматтык саясат бөлүмү тараткан маалыматта. Белгилей кетсек, жаңы шайланган Сооронбай Жээнбеков 24 ноябрда Аларча резиденциясында ант берүү салтанатынан кийин президенттик кызматка расмий түрдө киришет. Ал эми инаугурацияга 450 киши катышары айтылды. Иш-чаранын сценарийи дагы бүгүн бекитилгендиги айтылат маалыматта. Сценарийге ылайык Жээнбеков түз эфирде Кыргыз элине ант берип болгон соң, ага Кыргыз Республикасынын президенти деген күбөлүк, төш белги жана өлкө башчысынын штандарты тапшырылмакчы. Ант берүү салтанатынан кийин жаңы президенттин урматына Бишкекте артиллериялык ок атылат. Салтанаттан кийин Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаев Жогорку кеңештин алдындагы ардактуу кароолдун жана улуттук гвардия башчысынын жаңы президентке рапорт берүүсүнө катышышат. Кийин алар өлкө башчысынын иш бөлмөсүнө бет алышмакчы. Инаугурацияга байланыштуу иш-чаралардын бардыгы түз эфирде чагылдырылат. Бул күнү шаардын борбордук көчөлөрүндө транспорттук кыймылга чектөө киргизилет. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сак саламатта туруңуздар.